7-нче чакырылыштагы парламенттик шайлоонун жүрүшүн көзөмөлдөп, байкоо салган эл аралык байкоочулар да келишкен. Алардын байкоосунда Кыргызстандагы парламенттик шайлоо бардык партияларга бирдей шарт түзүлдү. Шайлоо конституцияга, мыйзамдарга ылайык атаандаштык менен өттү дешет. Комиссия отмечает, что в республике шайлоонун жүрүшүнө мамлекет тарабынан кийлигишүү болгон жок. Баары мыйзам чегинде өттү десем жаңылышпайм. Эл аралык байкоочулар башкы принциптери шайлоо учурунда эмнени көрсөң ошону айтып туруу. Шайлоо тилкелеринде шайлоонун жүрүшү так сакталып, эч кандай одоно мыйзам бузуулар катталган жок. Эл аралык байкоочулардын айтымында партиялардын тизмесинен ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерди да байкашкан. Муну адамдарды бөлүп жаруудан алыс болуп, мыйзам толук түрдө иштегенин кошумчалады. По гендерному равновесию. Эл аралык байкоочулар шайлоо автоматтык сыноо системасы аркылуу өткөндүктөн аны таза өттү деп эсептесе болоорун айтышты. Байкоочулар шайлоону уюштуруу жана өткөрүү процессине 14-сентябрдан баштап көз салышты. Миссиянын толук билдирүүсү БШК шайлоо жыйынтыгын расмий билдиргенден кийин жарыялайт. И сегодня законодательство Киргизии шайлоонун жүрүшү дүйнөлүк талаптарга жооп берет. Эл аралык байкоочулар 107 шайлоо тилкесинде болушту. Биз өз ара сүйлөшкөнүбүздө эң бир шайлоо тилкелеринде мыйзам бузуулар катталган эмес. Демек, шайлоонун жүрүшүнө легитимдүүлүк деген бааны беребиз. Слов о международных наблюдателях. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова акыркы сааттарга шайлоонун алдын ала жыйынтыгы менен тааныштырды. Учурда 98% шайлоо тилкесинин маалыматтары эсептелген. Анын айтымында шайлоочулардын тизмесине 3.523.554 жаран киргизилсе, алдын ала маалыматтар боюнча шайлоого 1.990.7 миң жаран катышкан. Алдын ала автоматтык шайлоо өкөктөрү эсептеген маалыматка ылайык биримдик 24.5%, мекеним Кыргызстан 23.88%, Кыргызстан 8.76%, бүтүн Кыргызстан 7.13%. Ал эми 7%дык босого чекке аз эле калган Мекенчил партиясы 6.85%. 63-кө жакын пайыз участкалардан кол менен саноонун жыйынтыктары келип түштү. 1558 участкадан. Келелек 917 участкадан. Кол менен эсептөөнүн жыйынтыктары төмөнкүдөй. Кол менен эсептөө жыйынтыктары боюнча добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын саны 487.071 шайлоочу. Бул ушул 63% келип түшкөн. Эске салсак, Кыргыз парламентинде 120 депутаттык мандат бар. Алар үчүн 2000дей талапкер 16 саясий партиянын катарында ат салышты. Нурай Кайратова, Тилек Дайырбеков, СТВ.